агартуу тармагынын өкүлдөрүн чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Жалпыңыздарга ийгилик, кажыбас кайрат каалайм. Экинчи маселе. Мына 1 октябрдан баштап өкмөт мугалимдердин айлыгын көтөрдү. Бул жакшы жөрөлгө. Бирок биз мугалимдердин айлыгын көтөрүп коюу менен эле маселенин баары чечилип кетпейт. Ошондуктан мен айтат элем, биз мугалимдердин коомдогу ордун жогорулатып, алардын социалдык абалын оңдойбуз десек, маселени комплекстүү караш керек. Андыктан мен төмөнкү сунуштарды киргизет элем. Аймактардагы орто билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдердин социалдык шартын жакшыртуу үчүн жана аларга стимул болуш үчүн шарт түзүп, алардын турак жай менен камсыз кылыш үчүн мугалимдерди эмгек тажрыйбасына жараша 5 жылдан кем эмес мектепте мугалим болуп иштеген мекендештерибизге 6%дан ашык эмес ипотека үй берүү шартын карашыбыз керек. Эгерде ипотека үй албай, айыл жергесинде үй салам деген мугалимдерибизге айыл өкмөт тараптан, жергиликтүү бийлик тараптан чек маселесин чечип берүү маселесин карашыбыз керек. Буну мен сунуш катары киргизет элем да. Андан сырткары мына чек арага жакын жайгашкан айылдагы мугалимдер үчүн өкмөт 10 жылдан кем эмес ушуларга 500 000 сомдон ушундай сууда маселесин карап берсек өтө жакшы болот эле да. Чек арада жайгашкан биздин айылдагы ошо жерде мугалимдерибизге ушундай бир шарт түзүп беришибиз керек. Мына ошондо ушу биздин келечегибиз болгон жаш балдарыбызга мугалимдер ушундай бир шарт түзүп берсек, биздин келечегибиз болгон биздин жаштарга, балдарга жакшы бир тарбия берет деген ойдо элем да. Ушуну бир карап койсоңуздар сунуш катары. Рахмат.